Салам алейкум, урматтуу туугандар. Шаардын ичинде сүрдүрүүлөр болуп атпайбы? Ошо сүрдүрүүнүн бирөөсү жөнүндө айтып берейин да. Атын атабай эле коеюн. Ошол имарат мэриянын жеринде жайгашкан. Официальный бир жылда арендасы 100 000 сом төлөшкөн да мэрияга. 100 000 сом эле. А өзү ошону имаратты куруп коюп, кайра арендага айына $7 000 беришкен. Ошондо элестетиле $7 000 айына 630 000 болуп атат да. Бир жылда 7 560 000. Ошондо санаганда мэрия болгон эле 100 000 сом алып атса бир жылда, а ошону салып коюп кайра арендага берген киши 7 560 000 алып атат да. Ошондо 76 эсе көп пайда көрчүккен да. Анан суроо, эмнеге мындай кичинекей аренданы түзүп койгон? Мэриядан ошонун пайдасын мындай айтканда чотурун ким көрчү? Мэриянын мындай айтканда шаардын муниципалитеттин жерлери көп. Анан кийин жердин баасын азыр баары эле билет, аренданын баасынчы. Ошо арендага берип койсок болот. Ошол аренда жана аренда деп атпайлыкпы? Негизи план 1 миллиард сом болмок экен бир жылда. Бирок недобор болуп атат. Калп айтпасам дагы ошо 350 миллион дагы жетпей жатат да. Эми жыл бүтө элек, азыр дагы көрөбүз го. Ошол договор арендаларды айтканда муниципалдык имараттар, жерлер, жалпы мүлктөрдү текшерип, кандай баа менен кетип атат дагы бир карап чыгыш керек экенбиз.